Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандар, угармандар. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Бүгүн сиздер менен кайрадан түз эфирде байланыштабыз. Бүгүн сиздер менен Ыйман бутактары деген китепте сабагын улантабыз. Сиздерге бир көрсөтүп коеюн. Ыйман бутактары деген китеп. Бүгүн сиздер менен ошол китептин дагы негизги болгон кээ-бир маселелерге токтоп, анан бизге келген суроолорго мүмкүн болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Биз өзүбүз сабагыбызды шам намазынан кийин кылайлы дедик эле. Шам намаздан кийин Максат ажынын устаздын сабагы бар экен, ошондой эле Калыс устаздын дагы сабактары бар экен. Ошондуктан ошол убакта башка устаздар менен бирге болуп калбасын деп сабагыбызды кайрадан ордуна жылдырып койдук. Ошол убакта эгерде көрүүчүлөр болгон болсо, угуучулар болгон болсо, Максат ажынын, Калыс устаздын сабактарына көргөнгө жетишип калышат. Бизде көбүнчө Алла Тааланын бардыгына далилиң барбы деп жанагы кээде мурунтан бери Ленин түшүнүгү менен жашап калган адамдар кээде ушундай сурап калышат. Алла Тааланын бардыгына кандай далилиң бар деп. Бүгүнкү темабыз ошол Ыйман бутактарындагы эң биринчи Алла Таалага ишенүү туурасында, ошол Алла Тааланын бардыгына далил сурагандар туурасында сөз болот. Бул жерде бир нече далилдерди айтабыз. Анан ыйман келтирүүдөгү пайдалардын бир нече пайдаларды айтып кетебиз. Эң биринчи нерсе, эң чоң далилдердин бири бул алейкум ассалам. Суроо берсеңиздер болот. Колубуздан келишинче жооп бергенге аракет кылабыз. Билбесек, ушул жерден устаздарга чалып сурайбыз. Азыр сурооңузга жооп беребиз. Ага чейин мен бул ушул хадисти окуп берейин сиздерге. Алла Тааланын бардыгына далилдер өтө көп, бирок ошолордун кээ биркилерине токтолобуз. Ошол далилдердин эң биринчиси адам менен бирге жаралган таза ишеним сезими. Адам төрөлгөндөн кийин эле адамдын табиятында ошол бир жаратуучуга кайрылуу, бир жаратуучу бар экендигин сезүү табигый ар бир адамда болот. Ошондуктан пайгамбарыбыз мындай дейт: ар бир наристе таза ишеним менен төрөлөт, кийин ата энеси аны жөөт же христиан же отпарас кылып коет дейт. Урматтуу бир туугандар, демек ар бир инсан табиятынан Алла Таала ушундай кылып жаратат экен. Ар бир инсандын табиятында Алла Таалага кайрылуу, Алла Тааланын бар экендигине ишенүү, ага таянуу бар болот. Андан кийин ошол бала акыл эске жетип чоңойгондон кийин ата энеси же чөйрөсү кайсы бир башка багыттарга буруп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар бир жаңы төрөлгөн бала мусулман болуп төрөлөт. Андан кийин аны ата энеси же чөйрөсү башка жака буруп коет экен. Эсиңиздерде калдыбы, урматтуу көрөрмандар? Эң биринчи далил, демек, ар бир инсан төрөлгөндө Алла Тааланы таанып, таза ишеним менен төрөлөт. Андан кийин чоңойгондон кийин ал баланы ата энеси же чөйрөсү башка багыттарга буруп кетиши мүмкүн. Бул биринчи далил. Бизге бир нече суроолор келип калыптыр. Дароо эле ошол кээ биркилерине ордуна жооп берип коюусак, кийин суроо көбөйүп жооп бере албай калат экенбиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз устаз? Менин акыбалым оор. Атам өтүп кыйын болду. Суроо: менин жолдошум
жылга Россияга кетет, мага бир жакшы көңүл бурбайт. Ага мен жакшы эле мамиле кылсам деле. Корсулдап турат. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Ар бир инсан, ар бир адам, ар бир жандуу нерсе өлүм дамын татуучу. Ошондуктан сизге айтарыбыз, сабыр кылыңыз. Ар бирибиз Алла Таалага кайтуучубуз. Алла Таалам сизге сабыр берсин. Андан калган балдарына Алла Таалам өзү инсап берип, иман берип, атасына сооп жете турган иштерди кыла турган балдардан калсын деп айтабыз. Анан экинчи маселе, көпчүлүгү сиз айткандай Россияга барып иштейт, Түркияга барып иштейт, Кореяга барып иштейт, көпчүлүгү ушундай. Анан сизге катуу мамиле кылат экен, жакшы мамиле кылбайт экен, сизге көңүл бурбайт экен. Акча табуусу кандай? Сизге акча таап ай сайын тамак ашка, балдарга акча салып турабы, кандай кылып турат? Ошол суроого жооп берсеңиз, анан ошол сизге айтыла турган жоопту толуктап айтсак. Бул жакта дагы бир нече суроолор келиптир. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Суроо берсеңиздер болот. Күйөөгө кандай мамиле кылыш керек? Күйөөгө өтө жакшы мамиле кылыш керек. Сыйлоодо, урматтоодо атадай. Атанын жоопкерчилигини бардыгын ошол эр алат. Сизди бакканды, караганды, коргогонду, эркелеткенди ошол атаңызда болгон жоопкерчиликтин бардыгын эр алгандыктан сый, урматта, төргө отургузууда, ордуна коюуда, сөзүн угууда, баш ийүүдө атадай сыйлаш керек эркекти. Биринчиден, экинчиден, анын ойлогонун, каалаганын, эгерде ким бактылуу жашайм десе, күйөөсүнүн айтыштан алдын ошол нерселерди аткарганга аракет кылыш керек. Ошондо бактылуу жашайсыз. Сиз жашап турмушка чыккандан кийин билесиз, күйөөңүзгө эмнелер жагат, эмнелер жакпайт. Ошондуктан күнүмдүк турмуштагы мамилесинде күйөөңүзгө жаккан иштерди кылың, жакпаган иштерди кылбаң. Үйгө келгенде жакшы тосуп алың, эртең менен жакшы узатың. Эркектерге өтө көп, эркекти ыраазы кылыш үчүн өтө көп каражаттын, өтө көп күч кубаттын, өтө көп мындай күчтүү, кыйынчылыкты талап кылган нерсе жок. Эркек сизден өтө оңой, жеңил нерсени талап кылат. Эмне? Үйгө келгенде жакшы тосуп алыңыз, тамак ашын жакшы бериңиз, эртең менен жумушка жакшы узатыңыз. Эң негизги нерселердин бири. Бул бир. Экинчиси, үйдө эреже бар, андай кылайлык, мындай кылайлык, күнүмдүк тиричиликтеги нерселер бар. Ошол буйруган, айткан нерселер эгерде шариаттын чегинен чыкпаса, шарият жооп берген иштер болгон болсо, ошолордун бардыгын аткарганга аракет кылыңыз. Өзүңүздүн оюңузду, каалооңузду айтканда убагын таап, ыңгайлуу кылып айтың. Сиздин ошол айткан нерсеңиз ишке аша турган болсун, күйөөңүз айтканыңызды кабыл алып ишке аша турган болсун десеңиз, ошол айтыла турган убакта, ыңгайлуу убакты, көңүл ачык турганда сиздин каалоо тилегиңизди кабыл алып ишке ашыра турган мезгилде айтыңыз. Ушундай пайгамбарыбыз хадисинде айткандай, эгерде сажда кылууга уруксат болгондо аялды эркекке сажда кылууга буйруйт элем дейт. Бүгүнкү күндө көп эркектердин кор болгондугу, сыйга татыбай калгандыгы, эркек атынан ажырап калгандыгынын чоң бир себеби ушул. Өзүнүн үйүндө сый, урмат көрбөйт, ар дайым кордук, кылган ишин бааланбайт, сыйланбайт, үйдө кызматчы катары. Бир аз жашы өтүп калган болсо, печкеге от жаккандан башка жумушу жок. Бир аз күч кубаты бар болгон болсо, машина менен бала чаканы ташыганга, базарга алып барып келгенге, балдарды мектепке ташыгандан башка жумушу жок. Бир чечимге, бир ишке акча таап келген болсо, акчасын дагы баалабайт. Бизнестер болгон болсо, бардыгы үй бүлөнүн эсебин өтөт дагы, анын кылган иши, кызматы билинбей калат. Ошондуктан эрдин кадыр баркы кеткендиги ошодон. Анын кылган ишин, тапкан акчасын баалап, ысырап кылбастан, ыраазычылык билдирип, рахмат айтып, көңүлүн алып туруш керек. Эркек дагы адам. Өмүр бою сизге кул болуп иштеп берет. Ошон үчүн эрди колдон келишинче сыйлап, урматташ керек. Адамдын эң жогорку касиети эмнеде устаз дейт. Кайсы багыттан айтып жатасыз? Мухаммед Акимжан уулу.
ар бир адамдын улуктугун айтып жатасызбы, адамдардын астындагы улуктук касиетин айтып жатасызбы, же Алла Тааланын астындагы касиетин айтып жатасызбы? Эгерде Алла Тааланын астындагы касиетти айтып жаткан болсоңуз, ар бир адам өзүнүн кылган ишин карап көрсүн дейт. Эгерде сен өзүң кадыр баркыңды билген, Алла Тааланын астында кадыр баркыңды билгиң келген болсо, сен кылып жаткан ишиңди карап көргөн дейт. Кылган ишиң Алла Таалага жакындай турган, Алла Таала сүйө турган иш болгон болсо, ошол ишиңе жараша касиеттүүлүгүң, даражаларың билинет. Ал эми адамдардын астындагы нерсени айткан болсоңуз, пайгамбарыбыз айткандай, адамдардын эң жакшысы анфаухум линнас. Эң жакшысы адамдарга пайдасы тийген адам дейт. Адамдарга кимдин көп пайдасы тийип жаткан болсо, ошол эң касиеттүү адам. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Шер Мухаммед устаз деген агам бар, ооба. Менин бир тууган агам болот. Ажырашып кеткем, бир балам бар. Аялым турмушка чыгып кеткен. Азыр балам менен да катташтырбайт. Бул туура эмес. Балага зулумдук болуп эсептелет. Мыккачылык болуп эсептелет. Баладан эмне күнөө? Экөөңүздөр келишпепсиздер, ажырашып кетипсиздер. Баладан эмне күнөө? Бала өзүнүн атасын таанысын, билсин. Эгерде сиз балага жаман мамиле кылбай, аны кийимин алып берип, сыйлап, карап турган болсоңуз, эч кандай маселе жок. Анан кээде мындай болуп калат. Атасына же апасына барган болсо, биринчи тарап экинчи тарапты жамандап, сөздү укпай турган кылып, ушундай орто жолдо баланы кыйнап койгон кездер дагы кездешип калат. Ошондуктан эгерде сизге келген болсо, апасын жамандабаң, сен апаң бузулуп кеткен, биз таштап башка жерге тийип алган деген сөздөрдү айтпастан, балаңызга жакшы тарбияны берип, жакшы мамиле кылың, анан мен оюмча жөнөтөт. Assalamu alaikum. Сиздин келинчегиңиздин аты Айша эмеспи? Жок, биздин келинчектин аты Айша эмес. жети жүз сегиз кырк бир сексен 49 номерге жазсаңыздар болот. WhatsApp'тан кээ бир адамдардын арасында эмес, жеке жактан суроолор болуп калат. Ошол жактан сурасаңыздар болот. Ассаламу алейкум таксыр. Күйөөм ичип токтотпайт атат, такыр, уктатпайт. Кетип калсам болобу? Аябай тажадым дейт Самаража. Самаража, канча балаңыз бар? Турмуш курганыңызга канча жыл болду? Assalamu alaikum. Жолдошум каза болуп калган. Ал менен жаннатта бирге болуш үчүн эмне кылсам болот? Эгерде намаз окуп, Кудайдан коркуп, жакшы иштер менен өткөн бейишке татыктуу адам болгон болсо, ошол адам менен бейишке болушту каалаган болсоңуз, бейиштик иштерди кылыш керек. Намаз окуш керек, ибадат кылыш керек, Кудайдын айтканын кылыш керек. Бейишке киргизе турган амалдарды кылсаңыз, Кудай кааласа бейишке кирсеңиз, бирге болосуз. Assalamu alaikum устаз. Алла Таалам сизге жакшылыктардан кем кылбасын, жамандарга тең кылбасын дейт. Алла Таалам ыраазы болсун сизге дагы, Руслан таксыр. Алла Таалам сиздин дагы үй бүлөңүзгө береке берген болсун, эки дүйнөдө Алла Таалам бактылуу кылсын. Мышык бакса болобу? Мышык бакса болот. Пайгамбарыбыз мышыкты жакшы көргөн. Таза багыш керек, жанагындай неме кылбастан, мусор кылып мындай. Ассаламу алейкум, жолдошум бар, ажырашкым келип калды. 4 жыл жашадым, өзүм соодада иштеймин. Неге ажырашкыңыз келип калды? Бул жашоо деген, ажырашуу деген оңой нерсе эмес, оюнчук эмес. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде аял себепсиз талак сураган болсо, ал аял бейиштин жытын жыттабайт дейт. Себепсиз. Кандай себептерде ажырашса болот? Эми бир күн бир сабагыбызды Кудай кааласа, кантип оңой ажырашам деген темада сөз кыладык шейбиз.
кайсыл убакта ажырашса болот? Эгерде эриңиз өтө жаман, урат, өлтүрүп коюш коркунучу бар, диниңизге намаз окубай, ушум сизди жакшылык иштерден бардыгынан тыйып таштаган болсо, ушундай коркунучтар болгон болсо, ажырашса болот да. Анан кээде андай эмес, мага жакпай калды деп эле ажырашып кеткен болбойт да. Инсандын 100% идеалдуу адам табыш кыйын. Эгерде сиз ажырашып, башка сиз кээ бир адамдар ушундай да, күйөөсүн башка адам менен салыштырат дагы, анан башка адамга турмушка чыгып, анан башына балка тийген болот. Карап көрсө, ал деле ушундай эркек, анын деле кемчилиги бар. Бай болушу мүмкүн, сулуу болушу мүмкүн, бирок мамилеси начар, апасы начар чыгып калышы мүмкүн, тууган жаман чыгып калышы мүмкүн, өзүнүн жүрүм туруму, сизге билдирбеген башка иштери болушу мүмкүн, башка бизнеси сизге билдирбеген жаман нерсеси болуп калышы мүмкүн. Ар бир адамдын кемчилиги бар. Ошондуктан Алла Таала берген нерсени сактап калгандык бул эң номер 1, супер. Андан кийинки болбой эч кандай жарашканга, жашоону улантып кеткенге, балдарды жетим кылбай сактап калганга мүмкүнчүлүк болбой калса, андан башка маселе. Сиздин 4 жыл болуптур, менин оюмча балдарыңыздар бар. Эгерде ошончолук жашоого мүмкүнчүлүк бербей, уруп, талкалап, сени сүйбөйм, сени карабайм, сени бакпайм, ушундай жаман болуп кетсе, ажырассаңыз болот. Анан болбосо күнөөкөр болосуз. Алла Таала пайгамбарыбыз айткан, ким кайсы аял себепсиз күйөөсүнөн талакты сураган болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген. Бул жөнөкөй хадис эмес, өтө коркунучтуу хадис. Ошондуктан ажырашуу оңой эмес. Эгерде карасаңыздар, үйлөнүү да оңой эле. Кыздын ыраазычылыгы, ата-энесинин ыраазычылыгы, ошол имам, күбөлөр болсо эле маселе бүтөт да. Ажырашкандачы? Ажырашканда Алла Таала атайын Кур'ан-ы Керимде эскертип көп нерселерди айткан. Эскерткиле, аны төшөктө бөлгүлө, анан ошун болбой калган болсо ургула деген аятта айтылган. Бул бир. Анан эгерде экөөнүн ортосунда келишпестик болуп калган болсо, башка данышман адамды алып келип салсын. Көрдүңүзбү? Ажырашыш оңой эмес. Ушундай этаптардан өтүш керек. Эч кандай болуп калган болсо, бир талак берип, ошол экинчи неме келгенге чейин ошол үйдө жашап туруш керек. Ошол анан көрөсүз. Ажырашкандын даамын татып көрөсүз да бир талак алып туруп жашап көрүш керек. Ажырашкандын даамын таткандан кийин анан адам эсине келет. Ошондо контакт жагат кээ бир адамдар. Башында балка тиет, анан өзүнө келет да. Ошондуктан ажырашыш оңой эмес, урматтуу бир туугандар. Үй бүлөнү сактап калганга аракет кылыңыздар. Саламатсыздарбы? Күйөөм Москвадан келгенден кийин иштебей койду. Достору менен жүрө берет. Бирдеке чегет дейт. Биз ошол бирдеке жөнүндө наркотика боюнча бир сабакты кылабыз дегенбиз, Кудай кааласа. Кантип арылуу, эмне кылыш боюнча. Алла Тааладан сураңыз, дуа кылыңыз. Жаман достордон бөлгөнгө аракет кылыңыздар. Таксыр. Аял эмес, эркек да аялды сыйлаш керек да, туура. Эч кандай талаш жок, эч кандай маселе жок бул жерде. Аял эркекти сыйлаш керек, эркек аялды сыйлаш керек. Бул экөөнү байланган нерсе. Бир тарап, эч качан бир тарап туруп айтпайбыз биз. Просто биз мындай илимий эсептөөлгө карап айтабыз да. Ажырашуулардын 85-90% аялдар тараптан болуп жатат. Бул бизге келген суроолордун да карап көрсөңүздөр болот, муфтиятка барып сурап көрсөңүздөр дагы болот. Себеп эмне? Азыр эле бири айтты, мага жакпай калды дейт. Себебин айткан жок. Себеби мага жакпай калды, күйөөсүн салыштырган, мени бакпай атат, андай кылбай атат, андай кылбай атат дегендер бар да. Мени бакпай атат дегендерди да карап көрсөң, ал бакпай эч нерсе бербей койгондор эмес, кадимгидей иштеп жатат. Иштеген жери жабылып калса, айлыгы мени канааттандырбай атат дейт. 30 миң, 20 миң айлык тапкандар бар. Ал эмес, мен өз көзүм менен, өз кулагым менен уккан адамдар бар. Курулуш компаниясы бар адамдар бар. Банкрот болуп, табигый да бул. Бизнесте либо жерде банкрот болушу мүмкүн, ийгилик болушу мүмкүн. Ээси айтат, мен дейт банкрот болсом дейт. Банкрот болуп көчөдө калбаптыр. Машинасы жок, үй жок, сурамчы болуп калбаптыр. Жөн эле 5 миллиондой ушундай карыз болгон экен, аялы ажырашып кеттир. Элестетсеңиз, ал көчөдө калган жок, баймын, үй бар, марк нерсе бар дейт. Просто мурункудай ойноп жыргабай калдык эле, сразу ажырашып кетти. Эмне дейсиздер эми ушундайга? Ол көчөдө калган жок алы. Ошондуктан себепсиз талакты сурабаш керек. Сыйлоо, урматтоо эки тараптан болуш керек. Биз көбүрөөк аялдарга айтканыбыздын себеби бизде эжекелер, ошол эркектерди жамандаган компаниялар, атайын иштеген адамдар өтө көп. Эркек жаман, эркек жаман, эркек жаман, эркек жаман. Кече бирөө жазыптыр мага.
Баягы жерде көрсөң оозуң ачылат. Ал адамдын атасы жокпу, апасы, агасы жокпу, иниси жокпу, күйөөсү жокпу дейсиң да. Эркектерден ошум өмүрүндө бир жакшылык көргөн эмес да. Бул дүйнөгө пайда болгонуна деле атасына деле нааразы карап көрсөңчү. Эркектер деле сиздерге окшош адам, анын деле жоопкерчилиги бар, иштейт. Күнүмдүк көчөдө болуп жаткан кыйынчылыктардан эле алардын жоопкерчилигин, алардын кыйынчылыгын байкасаңыздар болот да. Мен эң жөнөкөй кече 2-3 күн мурун болгон мына Ош Бишкек жолундагы аварияны эле мисал келтирем да. Элестетсеңиз, ошол таксист бир адамдан 5-600 сом пайда табыш үчүн Ош Бишкекке таксиге чыккан. 1000 сом бир рейстен 5-6 миң сом акча калат. Элестетип көрүң эми, кээде мындай да, аялымдай отуруп, бүгүн үйдө терезеде парда жок экен, же болбосо палас алышым керек экен, килем алышым керек экен деп жөнөкөй эле нерсени айтканда мындай жатып айткан. Ушуну алышым керек деп. Жанагы эркек бечара аялдын бир каалоосун аткарыш үчүн Оштон Бишкекке таксиге чыкты. Жолда келатып уйкусу келип, тамак жебей, жанагында кыйналып келип машинасында уктайт. Көбү таксисттердин көбү машинасында жатат. Элестетсеңиз, ушундай жайдын ысык күнүндө машинасында уктап, башка гостиницага акча кетет да, ошол акчаны сактап кайра барат. Эми элестетип көрүң. Ошол эркек үйгө барса, ошону сыйлабаса, үйгө төргө отургузбаса, тамагын бербесе, сен жоксуң, мага көңүл бурбадың, телефон чалбадың, менен алыстап кеттиң сен деп атса, элестетсеңиз сиз, ошол адам аялдын жөнөкөй мындай отуруп айтып койгон нерсе үчүн өзүнүн өмүрүн берип атат. Сыйлоого татыктуу эмеспи? Сиз жөн отуруп айтып койгон каалооңузду табыш үчүн бир адам өлүп кетип атат. Сыйлаш керек буларды, бечараларды карасаңыз, кандай кыйынчылык менен өлдү, канчадан акчасы кетти, өзү майып болду дегендер бар. Туура эмес. Кыласташ балдар менен, кыздар менен ошол үй бүлөлүү көбүнчө сүйлөшкөндөр ажырашат. Жакшы сөз болбойт. Мен өзүмөн башымдан дагы өткөн. Ошентип группаларга кошуп, чоң аял болуп калган кыздар ал жерде уялбай төшөк маселесин сүйлөп кеткендер бар. Көп нерсени сүйлөп кеткендер бар. Ошондуктан андай группалар жакшы эмес. Үй бүлөнүн бузулушуна алып келет. Эски нерселерди эстейт, бузукулук, зына, сөз зына, анан көз зына, анан кийин андан калганы дагы болуп кетет. Ошондуктан ислам дини жат аял менен, жат эркек менен байланыштагы эрежелерди бекеринен койгон эмес. Ошол үй бүлө сакталсын, абир сакталсын, бала сакталсын, тууган уруктун ынтымагы сакталсын деген максатта ошол нерселерди, эрежелерди койгон. Эми ошол чеккен нерсеси менен алек болуп калса туура, андай адамга эч нерсенин кереги жок болуп калат. Эгерде шаарда болсоңуз, сиз Сеннаметке кайрылып сурап көрүңүчү ушул боюнча. Ошолордо мындай бир жол жобосу бар бекен. Тем более азыр сиз айткандай мындай ажырашкандар болсо андан да жаман. Үй бүлөсү бар болуп туруп сүйлөшкөндөр жаман, ажырашып кеткендерки андан да жаман. Ажырашып кеткендерки көпчүлүгү зынага алып барат. Себеби бекин аял жок, бекин күйөөсү жок. Шариатка туура келбейт. Анан ажыраштык, бир талактап чыгып кеткен дейт. Сиздин проблемаңыз 2-3 күндөн бери сиз айттыңыз. Эгерде Бишкекте болсоңуз, 2 кызга кирип туруп эле Сеннамет деп жазсаңыз чыгат. Ошол Сеннаметке чалып сурап көрүңүз, же өзүңүз барып сурап көрүңүз. Ошол жактан. Ошол маселе боюнча, мына наша чеккендер боюнча. Assalamu alaikum тақсыр. Күйөөм ичип токтотпой, азыр уктатпайт. Самара эже, күйөөңүз кетип калсаңыз эмне болот? Кетип калсаңыз, эгерде балдар болгон болсо, балдар жетим калат. Сиз өзүңүз кутулган менен балдар жетим болот. Бул бир. Экинчиден, сиз кетип калсаңыз, андан бештер мас болуп, арак ичип, бүйдү сатып жок кылат. Болмуш болуп калышы мүмкүн. Өзүн өзү өлтүрүп алышы мүмкүн, өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз сабыр кылып, токтотконго, сактап калганга аракет кылыңыздар. Жакшы досторго кошуңуздар. Эгерде өттө болбой атса, башка жака көчкөнгө аракет кылып көрүңүздөр, убактылуу көчүп турганга. Кээде адамдын чөйрөсү, ошол арак ичкендердин, адат болуп калгандардын көбү кемчилиги ошол бузган жери достору болот. Ошондуктан жакшы досторго
кошконго аракет кылың, Алла Тааладан дуа кылың. Апаңыз болсо апаңыз дуа кылсын. Баланын өзүнүн апасы дуа бар болсо, апасы өзү дуа кылсын. Салам алейкум. Сиздин буну окудук. Психолог коучтарга кандай карайсыз? Мындай деген шариатта мындай эреже бар. Бирөөнүн акысын жегендик арам. Ошондой эле бирөөнүн акысыны жүзүнүн суусун ортого коюп алгандык дагы жакшы эмес. Мындай да буларга кокус адашып салып калсаңыз эле балайда калдыңыз. Коуч мына ушуларга кокус адашып салып эле калсаңыз балайда калдыңыз. Телефонуңуз деле ушуларга түшүп калган болсо аркаңыздан кууп жүрүп акчаңызды алып, ошол курска жаздырып, пайда аласың, албайсың, акчаңды төлөтүп койт да, анан каласаң келбей эле кой дейт. Ошондуктан ушул маселеде көбүнчө акчасын алдырганы барышат да. Жакшы ниет менен барасың, бирок акчаңды алдырып келесиң. Анан жана психологдор бар, алар азыркындай диний жактан эмес, адеп акылактан дагы эмес, үй бүлөлөр бузулгандыгы, өзүң бала деп жатып, мына ата-энесин дагы, бир тууганын дагы, күйөөсүн дагы укпай калгандардын себеби ушундан болуп жатат. Сен өзүң баалашың керек, сен номер бирсиң, сага азыр мына көрүп атпайбызбы? Кыздарыбыз каяка кетип жатат, балдарыбыз кайсыл жакка кетип жатат. Мына элин, жерин, динин, ата-энесин сыйлабагандык кайсыл жактан келип жатат? Сен өзүң эле өзүң дегендиктен келип жатат. Сен өзүң деп ал ата-энесин укпайт, өзүң эле өзүң деп күйөөсүн укпайт. Анан сыртка кетет, өзүнүн мамлекетин дагы сүйбөй калып жатат. Динин, Кудайдын ана жакта турушун өзү эң жөнөкөй нерсе бул адамдын табигый өзүнүн туулган, өскөн жерин сүйүп, ошол өзүмө, элиме, жериме кызмат кылайын деген ой пикир болуш керек да. Өзүнү сүйдүргөндүк ошол нерселерди дагы талкалап кетип жатат. 708 41 81 49. Кызга план кылдырса ширк болуп калбайбы? Рахмат. Кызга план кылдырса деген сурооңузду түшүнбөдүм. Жети жүз сегиз 41 81 49 дедик. Саламатсызбы? Эгерде эркек киши үйлөнүп, ажырашкан болсо, кыз бойдок турмушка чыга элек болсо, экөө үйлөнсө боло береби? Болот. Эч кандай маселе жок. Үйлөнсө, турмушка чыкса болот. Бирок ошол эркек татыктуу болсун, Кудайдан корккон, адеп акылагы жакшы эркек болсун. Кудайдан корккон, адеп акылагы жакшы. Анан мен жанагыларга айтып коеюн. Коуч баягы жанагыларчы, курстарды окутуп жаткандар адамдын жүзүнү ортого коюп туруп акчасын алып коет. Боптур деп сөзүн алат дагы, сен сөз бергенсиң деп аркасынан кууп жүрүп акчасын алат. Ошол акча дагы адал болбойт. Эмнеге дегенде адам жүрөгүнөн чыгарган эмес аны. Уялгандыктан, чыдабагандыктан берип коесуң да. Бишкек учкунда 12 гектар жер бар, делебой берем деп жатат. Курулуш компаниялары барбы дейт Абдулла аке. Бизде, мен оюмча, биздин эфирде андай адамдар жок болсо керек деп ойлойм. Мени кайра жашыруун никесине алайын дейт. Буга эмне дейсиз дейт. Жолдошум менен 2 айрым жолго түшкөнбүз. Ортодо 3 балабыз бар. Жолдошум үйлөнүп, балалуу болуп калды дейт.
Эми кайра жашыруун никесин алайын дейт. Буга эмне дейсиз дейт. Жашыруун эмес, ачык эле ала берсин, эмне болуптур? Эгерде сиз макул болгон болсоңуз маселе жок. Ол макул болгон болсоңуз никеңиздерди кайра жаңылап жашай бериңиздер. Бирок ачык эле алсын, белки дагы капа болбош керек, уруш талаш болбош керек. Түшүндүрүп, ушундай ушунча жыл жашадык, Алла Таалам бизге ушундай балдарды берди. Эми ушул балдарды дагы жетим кылбай өзүм карайын деп түшүндүрүп, айтып жашай бериңиздер. Эч кандай маселе жок. Никени балдарды жетим кылбай сиздер жарашканыңыздар бул эң жакшы нерсе. Номер 1. Эң жакшы амал. Ажырашып же келишпей калган адамдар жарашкандыгы бул эң сонун. Ажырашпаңыздар. Менин досторум жок, бирок кантип досторум менен дос болсо болот дейт. Доско татыктуу адам болуш керек биринчи. Сиз дагы же сиз издеген адам ошол доско татыктуу болуш керек. Дос деп ашта, кереги убакта, чайда дос болгондор өтө көп. Көңүл ачканда дос болгондор көп, кереги убагында дос болгондор көп. Чыныгы акыреттик достор өтө аз. Сенин кабар алып, сага кыжалат болуп, сен жөнүндө ойлонуп, сенин акыретиң кандай болот экен, бейишиң кандай болот экен, ошол жөнүндө ойлонуп дос болгон адамдар аз. Өзү негизи ошондой адамдар менен дос болуш керек. Алардын көп болушу дагы шарт эмес. Бир эле дос болушу мүмкүн, бирок достукка татыктуу болот. Анан достун дагы кемчилиги болот. Биз кээде ушундайбыз да. Издеген нерсебиз өтө 100% идеалдуу нерсени издейбиз дагы таппай калган болсо капа болобуз. Андай кылбай койду, карабай койду, сүйлөбөй койду, жардам бербей койду депчи. 100% мен ойлогондой, сиз ойлогондой адам табыш кыйын. Кемчилик бар. Ошон үчүн мындай сөз бар. Ким кемчиликсиз дос издеген болсо өмүр бою жалгыз өтөт деген сөз бар. Ошондуктан достор бар, бирок эми кемчилиги менен кабыл алышыбыз керек. Ассаламу алейкум. Сизден сураныч. Иним ата-энесине такыр кайрымы жок. Келинчеги себепчи дейт. Бул эң чоң күнөө. Туура эмес. Кээ бир адамдар өзүнүн аялынын сөзүнө кирип, ата-энесин карабай, жардам бербей, жада калса үйүнөн кууп чыккандар бар, ата-энесин таштап коюп, катына ээрчип кетип калгандар бар. Ошол иниңизге жакшы түшүндүрүп айтыңыз. Иним, эгерде сен бул дүйнөнүн акыреттин, бактын кааласаң, берекесин кааласаң, балдарыңан жакшы нерсе көрүштү кааласаң, анда ата-энеме кызмат кыл, кара, жардам бер, сурап тур деп жакшына түшүндүрүп айтыңыз. Кимде ким өзүнүн ата-энесин ушундай кылып таштап кеткен болсо, катынын аркасынан ээрчип кетип калган болсо, ал бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы береке таппайт, жарыбайт. Этеги көчүгүн жаппайт деген сөз бар. Ошондуктан ата-энесин таштап кетпеш керек. Менимче аябай тар, өлүп калганча оңолушум керек болуп жатат. Жардам бериңизчи дейт. Ичи тардык дагы бул дагы бир чоң оорулардын бири. Ичи тардык бирөөгө жакшылык кылгысы келбейт, бирөөгө жардам бергиси келбейт. Бул бир. Экинчиден, ичи тар адамга башка адам жакшылык кылбаса дагы ичи ооруйт да. Ичи тардыктан кантип чыгабыз десе, аракет кылыш керек. Сабырдуулук, жумшактуулук кантип келет? Сабыр кылганга аракет кыласыз, жумшактык дагы ошондой, жумшактыкка аракет кыласыз, андан кийин келет. Берешендик дагы, карим болгондуктан кантип келет? Эгерде ошол нерсеге аракет кылсаңыз. Биринчи, аз-аздан акча чыгарганга, өз колуңуз менен жардам бергенге, колуңуздан келген нерсени аз-аздан жардам бергенге аракет кылың. Нафсини ошентип үйрөтүш керек. Бираз-бираздан. Тамак аш бериң, акчаны бергиңиз келсе, акчадан башка. Биринчи, нафсини үйрөтүш үчүн акчадан башка нерселерди бергенге аракет кылың. Бираз-бираздан берип ошол өзүңүздү жакшылык кылганга үйрөтүңүз. Нафсини ошентип үйрөтүш керек. Саламатсызбы? Мен апама жаман карап, жиним келип кетет. Каяша сүйлөп жиберем. Эмне кылуу керек дейт.
Башкалардын көзүнчө шагымы сындыра берет. Анда апаңызга түшүндүрүш керек. Эч ким жок да, апа, мен сизди жакшы көрөмүн. Сиз менен сыймыктанамын. Адамдардын көзүнчө шагымы сындырбаң. Апаңыздан өткөн мээримдүү адам жок өзүнөгүз. Бирок кээ бирки баланын кемчилиги болуп калган болсо, же акча таппаса, же ушундай болуп калса, кээ бирки энелер туура эмес кылып, ушундай балага катуу жаман мамиле кылып коет да. Ошондуктан апаңызга жакшылап түшүндүрүң. Апа, мен сизди жакшы көрөмүн, сиз менен сыймыктанамын. Сиздин эң жакшы көргөн уулуңуз болушту каалаймын, кызыңыз болушту каалаймын деп түшүндүрүң. Анан энеге жооп кайтарбаш керек, сөз кайтарбаш керек. Жада калса уф дебеш керек. Кур'ан-ы Керимде атайын уф деген сөздү айткан. Эмнеге дегенде, эң жөнөкөйүнө айткан болсо, андан жаман нерселер сөзсүз түрдө ичине кирет деген мааниде Алла Таалам ата энеңерге уф деп айтпагыла деп айткан. Ошондуктан энеге сөз кайтарбаш керек. Кандай болсо дагы жаман нерсеге буйрубаса эле энеңиздин айтканын кылыңыз. Арак алып келген, жаман ишке уурлук кыл деди, зына кыл дебеди, жаман ишке буйрубады, анда айтканын кылыңыз. Энеңиздин ыраазычылыгын алыңыз. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы жүзүңүз жарык болот, берекелүү болосуз. Апаңыз жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы ыраазычылыгын алганга аракет кылыңыз. Күйөөм экөөбүз уруша кетип, мага талак бер деп талагын сурап алдым. Талак түштү дейт. Талак берген болсо, талак түшөт. Сиз себепсиз сураган болгон болсоңуз, күнөөкөр болосуз. Өтө чоң күнөөкөр болосуз. Эгерде бир талак берген болсо, үйдөн сиз эреже боюнча үйдөн чыкпай турушуңуз, үйдөн кетпей турушуңуз керек сиз. 2 ай өзгөргөнгө чейин. Ага чейин күйөөңүз келип, сени кайтарып алдым десе, никеңиздер кайрадан уланып кете берет. Үй бүлөнү себепсиз бузбаңыздар. Балдар кор болот, жетим болот. Алла Таала наразы болот. Үй бүлөнү себепсиз бузбаңыздар. Кээ бирки каалоолор үчүн, кээ бирки напсинин каалоолору үчүн үй бүлөнү бузбаңыздар. Ошону сүйүп, жакшы көрүп тийгенсиз. Эми кээ бирки кемчиликтер болуп калган болсо, кээ бирки жакшы жактары дагы бар. Адан ажырашып эле башка эрге тийсеңиз деле, ал эркектин дагы сөзсүз түрдө кемчилиги бар. Кандай болсун, миллиардер болсо дагы кемчилиги бар. Бир жагынан болсо, бир жагынан кемчилиги болот. Ошондуктан идеалдуу адам таба албайсыз. Андан көрө ошо биринчи сүйүүңүзгө, биринчи күйөөңүзгө кайтып, ошол менен мамилени оңдоп, балдарды жетим кылбастан, ошол үй бүлөнү сактап калганыңыз бул өтө чоң береке, өтө чоң жакшы иш, эң сооптуу иш. Ошонун берекесинен дагы Алла Таалам сизди жамандыктан, оорудан айыктырат, баледен сактайт, балдарыңызды элдин, жердин Алла Таала кызмат кыла турган балдардан кылат. Жүзүңүз жерде карабайт. Алла үчүн ушундай үй бүлөнү сактап калыңыздар. Өзү намаз окуп, мешитке барып турат, өтө өкүнүчтүү дейт. Сиздин сурооңуз эмне? Суроону жазганда толук жазсаңыздар мени кыйнабай. Мен башына кайра кайтышым керек болуп калат экен. Жолдошу каза болгон, кайнене кайната менен турууга болобу? Бир баласы бар. Башка үй жок болсо ошол жерде турат. Анан ошол кайненеси менен кайнатасы жакшы эр таап, ошол келинди эрге бериш керек. Өздөрү таап бериш керек. Башка бирөө келип тополоң болуп,
бирине сөз тийгенге чейин эгерде баласы өтүп кеткен болсо өзүнүн бир туугандарына татыктуу эркекти таап элге бериш керек. Ал келинчекти кармап алып не кылып отурат эми? 40 жыл 30 жыл үйүндө байлап отура беле. Ошон үчүн анын дагы жашаганга акысы бар. Табигый нерсе бул. Бул күнөө иш эмес, жамандык эмес, кыянатчылык эмес. Адамдын бул дүйнөдөн өтүшү табигый нерсе. Өткөндөн кийин табигый ошол кайнатасы менен кайненеси жакшы күйөө таап, келинди күйөөгө бериш керек. Жолдошум бар туруп башка адамды жактырып калса эмне кылыш керек? Бул өтө чоң күнөө. Күйөөсү бар туруп башка бирөөнү жактырып калгандык бул өтө чоң күнөө. Неге андай болуп жагып калды? Ошол күйөөсү туруп башка бирөөгө көз салгандык да. Кудайдан коркуш керек, эртеге дозоктон коркуш керек, Алла Тааланын азабынан коркуш керек. Эгерде азыркындай өтө жаман эмес, өтө жийиркеничтүү эмес эркек болуп туруп, себепсиз ошол үй бүлө бузулган болсо, жөнөкөй шайтандын каалоосу менен, жана жөнөкөй нәпсинин каалоосу менен үй бүлө бузулган болсо, эмне болушу мүмкүн? Биз анча-мынча мындайбыз да. Бар астыбызда турган нематты дебелеп кете беребиз. Биз нанды коргылба деп, ушакты дебелегенге, коргулганга уруксат бербейбиз, туурабы? Нанды жей турган нерсени. Элестетиң, эми баланы кантип коргулабыз? Баланы кантип дебелеп кетебиз? Бул бир. Никенин улуктугун айтпаң, бир туугандардын мамилесин айтпаң ал жерде. Ал жерге болгон эң улук болгон эркектин сизге ишенгендигин айтпаң. Кантип ошо бүгүнкү күндө бир адам экинчи адамга ишениш кыйын өзү негизи. Ошол эркек сизге ишенип, үй бүлөсүн, бала чакасын, акыретин бардыгын ишенип, башка мамлекеттерде, башка жактарда иштеп жүрөт. Кантип ошондой улук нерселерди таштап кетесиз? Ошол улук нерселерди таштап кетсе, кесепет эмне болушу мүмкүн? Ошол нематтардын кесепети тиет. Баланын кесепети тиет, үй бүлөнүн кесепети тиет, эрдин кесепети тиет, туугандардын кесепети тиет. Ошол ысык жылуу мамиленин кесепети тиет. Кесепет тийсе эмне болот? Бала келет, оору келет, карыз келет, авария келет, бөйрөк келет, өпкө келет, ушундай жаман оорулар келет. Башка күйөөгө тийип, ошондой жакшы нерсени таштап кеткендиги үчүн Алла Таала анан кийин жазалайт. Мына сага дейт дагы, жазасын бере турган эрди берет, жазасын бере турган баланы берет, ооруну берет, бала апаттарды берет, анан кийин өмүр бою ошол бала апат менен алышып жата берет. Неге дегенде, алдындагы турган канчалаган нематтарды кордоп таштап кетти себепсиз. Ошондуктан биз айтабыз, туруктуу, жакшына мындай чыдай турган үй бүлөнү бузбаңыздар. Өзүңүз эле элестетип көрүңүчү, эгерде ошол жашап жаткан апаңыз менен атаңыз сизди жаш кезинде таштап кеткенде кандай коргулуп кыйналат элеңиз? Үйүңүз жок, кийимиңиз жок, жей турган тамагыңыз жок. Ар жерде кор болуп чоңойгонго ыраазысызбы? Ыраазы эмессиз. Андай болушту каалабайт элеңиз. Сиздин балдарыңыз дагы ошондой. Ошол жерде ажырашып кеткен болсо, баланын бир туугандары, келиндин бир туугандары кандай капа болот? Кандай келишпестик пайда келип чыгат? Кандай жаман көрүш болот? Ошондуктан күйөөм бар туруп башка бирөөнү жактырып калдым деген болбойт. Эгерде жактырып калган болсоңуз, кийиминен, сулуулугунан жактырып калсаңыз, үйүңүздү апарып, үйгө апарып, базарга алып келип жасантың, сонун кылып, андан да жакшы кылып алың. Ошол шейтандын немеси кетсин. Үйдөгү жашоонун форматын өзгөртүш керек. Кээде ошол бир форматта эле жашай бергендер бар да, 40 жыл бойдон төшөк кут ошондой салынат, 40 жыл бойдон. Жашоону өзгөртүш керек. Үйдүн, жаткан жердин, отурган жердин, дасторконду, кийимди, жашоону кызык кылыш үчүн бир аз өзгөртүп туруш керек. Анан кийин жашоо кызык болот да. Бир нерсени кайталай берген болсоң, жашоо кызыксыз болот. Жакпай баштайт. Күйөөңүзгө жакшы сөз айтың, ал жак бул жактарга чыгып, анча-мынча эс алып келиңиздер, кафеге барып чай ичип келгиле дегендей. Мурунку жаңы жашоодогу сүйүүнү, жаңы жашоодогу мамилени эстеңиздер, мурун кандай жакшы жашайт элеңиздер, адамдын ишеничин сыйлаш керек да. Салам алейкум, жолдошумдун 2 аялы менин кыздарымды каргайт. Айтсам мага болуша берет дейт. Айтсам мага болуша берет дейт. Жөндөн жөн каргаган адамдардын дуасы тийбейт. Андайдан коркпой эле коюш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ошончо 2 аялы бар экен. Мен оюмча сиздер 3 аял окшойсуздар да. Кудайдан коркуш керек, аны сүйлөшүп, эгерде мамилеңиздер болгон болсо, сүйлөшүп жакшы кылып эле эскертиш керек.
Perişte senin duaң kabul boluşu bolboşu şektүү, бирок периштенин дуасы кабыл болот. Ya Rabbim, palançaga жақшылық бергин деп Алла Таалага дуа кылсаңыз, периштелер айтат. Валака мислу залик. Периштелер айтат, саңа дагы Алла Таала ошондой берсин деп дуа кылат. Ошол адамга айтып коюңуз. Сен дуа кылган сайын периштелер сен өзүңө ошондой дуаны кылып турат деп эскерт. Ошол дуа өзүнө тиет. Менин күйөөм намаз окубайт, бирок мени окуу дей берет. Мен 3 балам менен жетишпей калып атам. Жакшы нерсе экен. Өзү окубаса дагы 5ке кирие деп аракет кылат экен да. Намазды окубай калганга жетишпей кала турган деңгээлде эмес. Намазда күндүгө 5 саат намаз окусаңыз 5 мүнөттөн жарым саат убакыт кетет. Сизден 1 саат убакыт талап кылбайт да. Сизден ар бир намазга гусул кыл деген жок. Ар бир намазды 1 сааттан оку деген жок. Ар бир намазга 1 сааттан дарат ал деген жок. Эгерде ден соолугуңуз жакшы болгон болсо, бир күндө 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу дарат, 2 жолу дарат алышыңыз мүмкүн. Багымнатка 1 дарат аласыз, пешинде дарат алсаңыз, ошо менен куптанды деле окушу мүмкүн инсан. Анчалык кыйын эмес. Ошондуктан шайтандын азгырыгына алданбастан өзүңүз намаз окуп, бул күйөөңүз намаз оку дегендиги бул эң сонун нерсе. Көп адамдар өзү окуса дагы аялын окуба дегендер көп. Бул өтө жакшы нерсе. Бул сиз сыймыктана турган нерсе. Өзүңүз окуң, күйөөңүз дагы окутканга аракет кылыңыз. Айтың, жүр бейишке мен өзүм кирип кетейинби же сен дагы киресиңби деп. Bir tanışım maga kүйөө издеп WhatsApp группага жазып таштаптыр. Мынча жашта мындай деп, ушул туурабы? Мага күйөө издеп WhatsApp группага таштаптыр. Бул туура эмес. Жеке адамга сунуштап, ушул бизде жакшы кыз бар деген болсо, ал башка маселе. Бирок группага таштагандыгы бул туура эмес. Аманатка кыянаттык болуп эсептелет. Жөндөн жөн эле бирөөнү группага таштап не деген сөз? Жакшы адам таап, адамдын өзүнө көрсөтсө, бул башка маселе. Кандай амал кылсам болот? Намаз окуш үчүн иман алсыздан, Кудайды жакшы тааныбагандыктан болот. Ошон үчүн бейиш жөнүндө окуң, дозок жөнүндө окуң, бул бир. Эртең менен кеч күндүгө Куран окуп туруңуз. Больницага барып, больницаны бир зыярат кылып көрүп келиш керек. Адам оорукчан, операция болгон жерлерди, мына 4-чү больницаны көрүп кетсеңиз болот. Ал жерде сынган, ооругандар бар. Мына ал жерде 3-чү больницаны, жаш балдардын больницасын көрүп кетсе болот. Ооругандар бар. Ошондой жүрөктү жумшата турган нерселерди көрүш керек да. Ошондо инсан жүрөгү жумшап, Алла Таалага болгон сезими, каалоосу, иманы ойгонот. Анан өлүм жөнүндө ойгонуң. Эртеги Алла Таала насына барсам эмне деймин? Кабырда өзүм жалгыз каламын. Эртеңки күндүн жоопкерчилигин Кудайга кантип жооп беремин деген нерселерди эстеп, ошол жөнүндө ойлонсоңуз, иман күчөйт. Кудайым сизге узун өмүр берсин. Убагы келгенде сизге Аллахым керемет сулуу өлүм насип кылсын. Алла Таалам баарыбызга ак сөзүбүздө ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп нурлуу жүз менен калима айтып өткөндү бардыгыбызга Алла Таала насип кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Жолдошу каза болгон кайнена кайнатам менен турганга болобу? Айттык муну. Мен тескерисинче берешем болуп атып берип салам. Кайра ал туура кылдымбы же бербей эле коюш керекпи? Жок, берешендик бул жакшы нерсе. Бул сиз бүгүнкү күндөгү эң аз адамдардын катарына киресиз. Мындай адамдар бүгүнкү күндө аз. Жакшылык кылып, ошол өзүндөгү нерсе калбай калганга чейин бергендер андай адамдар өтө аз. Бул өтө жакшы нерсе. Адамдарга жакшылык кылгандык бул түгөнгүс казына. Алла Тааланын берешендиги, нуру, рахматы, берекеси келе берет. Бергендерди уксаң ушундай таң каласың. Эң акыркы акчасын берип, анын аркасынан эселеп келгендерди угабыз, көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз. Ошондуктан берешендиктен эч кандай артка ташташ керек. Просто ошол татыктуу адамга бериш керек. Жакшы жерге. Анан кээ биркилер мындай да, арак ичкендерге берип дагы, алкаштарга берип дагы, жанагы достордун арак ичип ойногонуна бергендикти дагы берешендик деп эсептелет. Жок. Муктаж адамга, чындап ошол садакага, зекетке, акчага муктаж адамга берсеңиз, ошол берешендик болот. Ислам динин таркашына, бир сооптуу ишке, мешит курганга, суу чыгарганга, жол курганга,
жетим жесирге, бирөөнү үйлөгөнгө, бирөөнүн карызын төлөгөнгө ушундай жакшылыктарга берсеңиз, бул өтө сонун. Жакшылык кылсаңыз эч качан жолдо калбайсыз. Алла таалам жакшылыгыңызды жерге таштап койбойт. Береке берет, бале апаттан, оорулардан сактайт. Анын жакшылыктын түгөнбөй өзүңүз дагы Алла Тааладан алып жетишпей каласыз. Саламатсызбы? Көпчүлүк адамдардын арасында уят кылып сүйлөсө эмне деп жооп бериш керек? Чоң адамдар дейт. Кандай маселе эми? Кээде мыскылдагандык бул дагы жакшы эмес. Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде "Вайлулли кулли хумазатил лумаза" көздөрү менен, сөздөрү менен да жыпшыңдап неме кылып мыскылдаган адамдарды, ошол адамдарга вайл болсун, дозок болсун деп Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде айткан. Ошол нерсени эскерттик. Эгерде себепсиз ушундай сизди мыскылдап уят кылып жаткан болгон болсо, ошол сөз айт. Анан пайгамбарыбыздын дагы сөзү бар. Эгерде уя албасаң, каалаган нерсени кыла бер деген хадис бар. Ушул хадисти дагы эскертип коюң. Пайгамбарыбыздын ушундай улуу хадиси бар экен. Ушуга көңүл буруп коюң деп айтыңыз. Саламатсызбы? Менин биринчи күйөөмдөн бир балам бар. 10 жаш. Мейли кандай экен. Сиз эгерде Бишкекте болгон болсоңуз, муфтиятка барып сурап коюң, маселеңиз коркунучтуу экен. Бишкекке барып сураңыз, казыятка барып сураңыз, ушундай болгон деп. Ошолор фатва берсин. Салам алейкум устаз. Мешіттен кимге айтып керек? Дем салып бериңизчи деп аябай кыйналып атам устаз дейт. Кайсыл жактасыз? Өз негизде дем салгандын эң жакшысы адам өзүнө дем салгандыгы жакшы. Алхамдуны 7 жол окуйсуз, Аятал Курсини 3 жол окуйсуз, Кул Хуллахат 3 жол окуйсуз, Кул Аузу бил Фалак, Кул Аузу бин Настарды 3 жолу окуп дем саласыз. Кантта турсаңыз, кантта азыр сиздердин мештиңиздерге мен оюмча Нуралы деген устаз болсо керек. Нуралы деген устаз болсо керек, ошого барып көрүңүчү. Бүгүн эртең ороза кармасаңыздар жакшы болот. Ашура күнү деп айтылып жатат. Хадисте келгендей, пайгамбарыбыз Меккеде ороза кармап жүргөн өзү Ашура күнү. Андан кийин Мадинага келгенден кийин ошол Ашура күнү ороза кармап, ушул Ашура күнү ороза кармаганы сүннөт деп айтып, ким ошол күндө ороза кармаган болсо 1 жылдык күнөөсү кечирилет деп айткан. Өтө сооптуу иш. Ушул сүннөттү аткарганга аракет кылайлык. Алла Таалам барыбызга ушул соопко жеткенге өзү насип кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Аны айттык. Assalamu alaikum молдоги. Кимдиги белгисиз акча таап алсак кантип эсине берүүгө болот? Эгерде чоң акча болгон болсо, аны интернеттен айтсаңыз болот. Азыр кайсы жерде болсоңуз дагы, мындай акчанын суммасын айтпаң. Паспортту, башка нерселер болгон болсо, ушул жерден белгилүү бир акча сумма табылды деп айтып, анан эгерде ошол сизде табылган акчаларды айткан болсо, шуну таап берсеңиз болот. Бул бир. Анан билинбеген 100 сом, 200 сом болгон болсо, андай акчаны ошол адамдын атынан садака берип койсоңуз, Кудай кааласа, ошол адамдын атынан садака кылып койгон болосуз. Аялым ата-энемди сыйлабай айтышат дейт. Аялдын күйөөсүнүн ата-энесин сыйлабагандык бул өтө жаман нерсе. Өтө уят нерсе, өтө жийиркеничтүү нерсе. Элестетсеңиз, сизге баласын берип атса, ошол кайнене, кайната ошончо жыл тарбиялап берген баласы менен жашап, анын кайненеси кантип жаман көрөсүн? Элестетсең, өзүң аялыңын ата-энесин жаман көрүп, аларга душмандык кылган эмне дегендик?
Саңа кызын берип атса, ал бул жакта күйөөсүн баласын берип жаткан болсо, бейишке киришти каалаган адам, күйөөсүнүн бактылуу болушун, бейишке киришин каалаган адам, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алуусун каалаган адам, балдары бактылуу болуп, ийгиликтүү болуп, жер каратпай турган, элге жерге кызмат кыла турган бала болушту каалаган келин сөзсүз түрдө кайненесине кызмат кылсын. Жок, мага баланын деле, эрдин деле ыраазычылыгы жок, ден соолуктун деле, Кудайдын берекесинин деле кереги жок, мага Кудайсыз деле жашай берем деген адамдар кайненесин карабай койсо боло берет. Анан аларга Алла Тааланын bir gün баласы келет, оорусу келет, сыркоосу келет, налаты келет. Анан өмүр бою ошол бала менен алышып жата берет. Ошондуктан кайненеңизди сыйласын. Сиз жакшы түшүндүрүп айтың. Эгерде мени десең, бейишти десең, Алла Тааланы десең, балдарымы деген болсоң, мен ата-энеми сыйлагын, карагын деш керек. Анан башында өз негизи биз эркектер өзүбүз дагы туура эмес кылабыз. Азыркы көп балдар ата-энем менен жашабаймын, карабайм десе дагы эч нерсеге карабастан макул болуп алып алат. Андай аялды албаш керек. Ата-энеңи карабайм деди, сразу ордунда токтош керек. Башка ата-энеңи караймын, мен сенин ыраазычылыгыңды алам деген кыздар, акылдуу кыздар толуп тура. Ата-энеңи карабаймын деп атабы, үйлөнүштөн алдын айтыла турган сөз да бул. Дароо башка кызга, андай кызга кадам таштабаш керек. Аял кылууга татыктуу эмес. Кантип өзүнүн апасын, атасын, сени мындай жетканда сенин бейишиң мага кызыгы жок деген сөз да алчы. Бул сенин апаңы мен карабаймын деген сөздүн чечмелениши ушундай болуп чечмеленет. Сенин бейишиңби, дозогуңбу мага айырмасы жок, мага өмүр бою кызмат кылышың керек деген сөз да бул. Акылдуу эркек андай аялга үйлөнбөш керек. Эгерде бала чакалуу болгондон кийин, үйлөнгөндөн кийин ушундай болуп жаткан болсо, аялга жакшы түшүндүрүш керек. Бейишибиз, биздин дозогубуз дагы ушул. Ушул эшиктен кирген болсок бейишке киребиз, ушул эшиктен кирбесек дозокко киребиз деп түшүндүрүш керек. Бала чаканын, үй бүлөнүн, акчанын, ден соолуктун берекеси ушул ата-эненин колунда. Апаңыз күндүк эртең менен дуа кылып турса, Кудай кааласа тегереминден тирүү чыгасыз. Бардык бала апаттардан Алла Таала сактайт. Үйүңүзгө, бала чакаңызга, акчаңызга, ден соолугуңузга, бизнесиңизге бардык жерге береке келет. Жыргалчылыкта жашайсыз. Ар дайым эненин ыраазычылыгын алыш керек. Эне жаман болсо дагы алдап-салдап кызматын кылып, белек-бекче берип, анын ыраазычылыгына жетиш керек. Ассаламу алейкум устаз. Мен түшүмдө 2 жылдан орол спальныйда оролуп жатып алыптыр. Эмне болот дейт. Жаткан үйдү тазалаш керек. Үйдө намаз окулуп туруш керек. Азан айтылып туруш керек. Куран окулуп туруш керек. Эртең менен кеч Куран окуңуздар, угуңуздар, өзүңүздөр, балдар дем салып туруш керек. Жеңил эле. Биз инсан ушундай экенбиз да. Биринчи жеңил болгон убагында көңүл бурбайбыз дагы, кийин өсүшүп кеткенден кийин мындайга биз жанагы биз жерибиз оору больницага барбай жүрөбүз дагы. Анан операцияга бир жерде кесип алып ташташ керек болгондо барабыз да. Бул жин шайтандар менен болгон мамиле дагы ушундай. Убагында дем салып, намаз окуп, зикир кылып, азан айтып, намаз окуп турган болсок, жин шайтандан алыс болобуз. Жеңил, алхамдулилlah окуйсуз, аятал курсун окуйсуз, кулфаллахат, кулаузурбинас, кулаузурбилфалак окуйсуз болду. Эртең менен кеч YouTube'га Куран деп жазсаңыз чыгат, ошолорду окуп туруңуздар. Бакара сүрөсүн окуп туруңуздар. Уйкум жок дейт. Куран угуң биринчиден, анан намаз окуп баштаңыз. Анан жолукту салынып, намаз окуп Кудайга жакындасаңыз, жаман сөздөн, жаман көздөн алыс болосуз. Адамдардын көзү дагы тиет. Ошондуктан инсан өзүнүн сурулугун жаап, этаттап туруш керек. Көз тиет. Көз тийсе адам өлүп калышы мүмкүн, рак болушу мүмкүн, оору болушу мүмкүн, көп нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан адам өзүнү сакташ үчүн ошол өзүнүн сурулуктарын сактап Кудайга жакындасын. Куран окусун, намаз окусун, хижап кийсин, уяттуу жерлерин жапсын, Алла Таала анан коргойт. Биздин эфирибиз бүтүшүнө 1 эле мүнөт калыптыр, урматтуу бетугандар. Биз биринчи далилди айттык. Алла Тааланын бардыгы туурасында эң биринчи далил бул ар бир инсан төрөлгөндө таза фитратта төрөлөт деп айттык. Ал хадисте айттык, ар бир наристе таза ишеним менен төрөлөт. Кийин ата-энеси аны мусулманча, христиан, башка динге буруп кетиши мүмкүн дедик. Бул биринчи далил.
Biz kийинки жумада дагы кайрадан ушул сабагыбызда улантабыз. Алла Таалам ар бир үй бүлөнү өзү сактасын, ар бир үй бүлөгө Алла Таалам ынтымак берсин. Жаман сөздөн, жаман көздөн Алла Таалам өзү сактасын, билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү Алла Таалам кечирсин. Жүзүбүздү эки дүйнөдө жарык кылган болсун. Арак ичкендердин Алла Таалам арак ичкенден чыгарсын. Ажырашкандарды Алла Таалам өзү бириктирсин. Эртең кайрадан ушул убакта жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Суроолордун калгандарына жооп бере албай калдык. Кудай кааласа эртең кайрадан ушул убакта байланышсаңыздар, чыксаңыздар, сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Алла Таалам баарыңыздарга берекесин берсин, ынтымагын берсин, эки дүйнөдө өз сактасын, баарыбызды бейиште жолуктурсын Алла Таалам. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.